Эмоционалдык шантаж деген манипуляцияга дагы бир нерсе кирет. Кээбирки адамдар мисалы үчүн жакынын коркутуп, мен өзүмдү өлтүрөм, мынтип салам, тигинтип салам деп баягы адамды кандайдыр бир нерсени кылганга мажбур кылат да. Мисалы үчүн секирип кетем бир жерден же колумду тилип өзүмдү өлтүрөм анан эмне кыласың депчи. Бул нерсени бул адамдар эмнеге кылат? Жашоодогу жоопкерчиликти, өзүнө болгон жоопкерчиликти ал адамга оодурат да, мындайча айтканда, сезимдерин өзүнүн кылган иштерин ошол коркутуп жаткан адамга мындай оодарып таштайт да. Адамды баягы куткаруучу акыбалга алып келет дайымачы. Бирок ал жерден куткара албай калса, бул адам өмүр бою күнөөлүү сезимде жашайт деп билет да. Ошо менен ал адамды башкарам деп ойлойт. Манипуляция негизи башкаруу деп дагы түшүнсөңөр болот. Анткени манипуляция кылган адам бирөөнү башкаргысы келет, өзүнүн бир пайдасын алгысы келет да. Бул жерден буну сүйүү деп дагы түшүнгөндөр бар экен. Жаңылышасыңар. Коркутуу эч качан сүйүү болуп эсептелбейт. Сүйүүгө кирбеген нерсе. Мындай манипуляцияга кандай негизи жооп бериш керек? Мисалы үчүн, эгерде сен кетсең, анда мен бир жерден секирип кетем десе, мен кылган нерсеме же болбосо мен акыбалыма анан сен күнөөлүү болосуң деп дагы коркутат го. Ошого кандай жооп бериш керек? Сен абалыңды аябай түшүнүп турам, кыйналып турасың, сезимдериң дагы күчтүү болуп турат. Бирок бир нерсени айтып коеюн, бир дагы адам башка адамдын кылган иштерине же болбосо кыймыл аракетине жооп бербейт. Сен кылганыңа мен дагы жоопкерчилик ала албайм депчи айтышыңыз керек да. Эгерде сен азыр мисалы үчүн өзүңдү аябай жаман сезип турган болсоң, анда жүр адистерге кайрылалы, молдого баралы же дагы бир нерсе кылалы деп кандайдыр бир иш аракеттерди сунуш кылсаңыз болот. Бирок сиз анын баягы мажбур кылып, сизден талап кылган нерсени аткарган болсоңуз, бул адамга адаттагы болуп калат да, коркутуучу. Кичине эле уруш чыкса же бир чыр чатак болсо эле мынтип салам, антип салам деп коркутууну адатка айландырып алат. Бул жерден сиз мындай мамилеңиз көпкө созулбайт. Ошон үчүн мамилени өлтүрбөш үчүн биз мындай майда чүйдө нерселерди дагы өзүбүздү туура тарбиялап, туура жооп бергенди, туура өзүбүздүн чек арабызды коргогонду үйрөнүшүбүз маанилүү.